Бат кирип турса, вирус, бактериялар көпкө жашабайт. Өзгөчө вирус жашабайт. Бактерия жашай берет бир топко чейин. Бактерия туруштуулугу күчтүүрөөк да. Ошон үчүн биз ошол мероприятияларды эметишибиз керек. Анан азыр айтып атат, эч качан сырой эч нерсе жебегиле депчи. Өзгөчө жанагындай сырой балыктарды сатып атпайбы магазиндерде? Туздалгандар. Ошолорду жегенге болбойт. Бүт баарын только термический обработка. Термический обработкада, мисалы үчүн, кипяченияга жеткенде уже вирус калбайт. Вирус уже 50-60 градуска жеткенден баштап өлө баштайт полностью. Анан бүгүнкү күндө азыр окумуштуулар айтып атат, коронавирустан сактаныш үчүн Япониянын окумуштуулары предлагать этип атат, 15 мүнөт сайын кичинеден суу уртап коюп турула деп. Эгер коронавирус кирип, эң биринчи ал сразу өпкөгө кирип кетпейт. Мурунга, анан бул ооздун ичине барып орношот да, ошондо кичинеден 15 мүнөт сайын суу ичип коюп турсаңар дейт. Өпкөгө кетирбейсиздер, коронавирусту желудок айдабайсыңар, а желудокто соляный кислота бар. Таза желудоктогу соляный кислотаны таза бөлүп алып туруп колуңарды салсаңыздар, бир аздан кийин сөөгүнөн өйдөрүп кетет, жок болот. Ошондой условияда деген вирустар деген өлөт. Ошон анан баягы мурунду бат чайкап тургула дейт. Даже окумуштуулар айтып атат, жана биз грипп болгондо мурдубуздан суу агып атпайбы? Бул деген организмдин защитный свойствосы. Мурунга вирустар, бактериялар киргенде организм ошол жака жидкостьти көбүрөөк бөлүп чыгарып, ошолорду промывать этип жууп атат, сыртка чыгарыпчы, азыраак кирсин бизге депчи. Ошол защитный свойство организма. Анан бул жанагы кадимки эле дары талган, бул оорудан бир топ сактайт. Ошон үчүн баягы мурунду, оозду бат чайкап, анан суудан кичинеден уртап коюп турула дейт. 15 мүнөт сайын оору күчөгөн убакта 15 мүнөт сайын суудан уртап коюп тургула дейт. Ал вирус өпкөгө кетпей, именно желудокко түшүп, кислота менен эрибөсүн деп атат. Ошол мероприятияларды основной аткарышыбыз керек. Анан эң башкысы биздики ошо кол алышып, анан өбүшүп чыгышканды токтотушубуз керек. Коронавирус.